Урматтуу Улукбек Асанбиевич, менде мындай суроо бар. 2018 сиздердин каржылоого 254 миллион сом кетиптир да. Сиздерде 206 мамлекеттик кызматкер жана 80 техперсонал иштейт да бүгүнкү күндө. Ошолордун айлыгы кандай бүгүнкү күндө? Урматтуу Азизбек Атакозович, чындыгында бюджетибиз ошондой. Айлык эми чынын айтканда бир 4-5 жыл мурда сиздер колдоп көтөрүп берген экенсиздер коэффициентин. Эми айлык албетте айлык көбөйсө жакшы болмок. Бул жана коррупцияны жойгонго жакшы. Бирок эми азыркы мезгилде биз бул боюнча акырын иш жүргүзүп атабыз, мындай шартка жараша бюджетке нагрузка келбей турган. Биз өзүбүз Азизбек Атакозович, ушу 250 миллион бюджетибиз бар, бирок биз мына 3,5 миллиард таап берип атабыз да. Бизге эгерде ушу сиздер колдоп берсеңиздер сөзсүз муну ишке ашырабыз да. Негизи аз да, эми туурабы баягы? Туура. Анан экинчи суроо ошол 2018 жылы 2 миллиард 322 миллион сомдук каржылык бузуулар таапсыздар да. Бул эми 2017 жылга караганда 1 миллиард сомго же 73%ке өсүптүр да. Бул эмненин негизинде мындай болуп атат бул? Бул мына улуттук компания темир жолдон чыкты 417 миллион закрытая. Андан сырткары Бишкек мэриясынын эмеси өтүп, ошон үчүн ушул жерде бир 1 миллиардтай өсүп кетти да. Ошол чара көрүп атасыздар да? Сөзсүз чара көрүлүп атат бул боюнча. Анан ушу как раз Бишкек мэриясы боюнча да жана бир коллегам айтып кетти, мен жакшы түшүнө албай калдым. Бул 207 миллион сомду негиз төлөп берип коюшкан да тиги кызматкерлерге. Бул боюнча эми баягы Айлык. Эмгек кодексинин 60-беренеси боюнча бул акчаларды кызматкерлерден кайра алса болбойт да, туурабы? Кандай болот бул? Кандай өндүрөсүз? Азизбек Атакозович, мындай да, айлык боюнча эки тарабы бар. Эгерде экономдолгон акчаларды премия кылып, материалдык жардам кылып берип койсо, ал кайтпайт. Бирок трудовой кодексте эми ошондой, бирок өзүңүз билесиз, эгерде арифметикалык ошибка кетирип, ашыкча берип, башкалар кетсе, биз аны кайтартабыз ордуна. Ал кайтартасыздар. Аны кайтартабыз. Ишара Ал иш жүрүп атат ал боюнча. Мейлим, калган суроолордун баарын эми тек коллегаларым берип койду, кайталап отурушун кажети жок. Алдым. Жумуштар жакшы болуп атат, көрүп атабыз. Мен колдоп берем.